7 миллиондон ашуун калкы бар өлкөбүзгө быйыл 10 миллиондон ашуун туристтин келери күтүлүүдө. Сезондо коопсуздукту камсыз кылууга Ички иштер министрлигинин өздүк курамы толугу менен даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык көлдөгү гарнизондук бөлүштүрүү иш-чарасында билдирди. Анын айтымында туристтик сезондо коопсуздукту формалык кийиминен баштап боди камера, дрон, сууда жүрүүчү катерлерге чейин жаңы техникалар менен жабдылган кызматкерлер камсыздашат. Өзүбүздүн кооз жергебизде түзүлгөн шарттар башка өлкөлөрдүкүнөн ашат, бирок кем калышпайт. Ошол себептен жагымдуу атмосферага кызыккан туристтердин агымы өсүп жатат. Андыктан ар бир жергиликтүү жетекчи бул багытта катуу көңүл буруп, тармакты негизги приоритет катары билиңиздер, деди Камчыбек Ташиев. Эс алуучу аймактарда, коомдук жайларда, көчөлөрдө, трассаларда жана башка мерчемдүү участоктордо асмандан жана жерден көзөмөлдөө иштери жүргүзүлөт. Жакында эле урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке тапшырмасы менен бирдиктүү коопсуздук кызматы түзүлгөн. Өлкө башчыбыз өзүнүн фондунан 144 миллион сом бөлүп берген. Бул кызмат Ысык көл облусунда бүгүндөн баштап иштеп баштайт. Анын курамына өзгөчө кырдаалдар, транспорт жана коммуникациялар, саламаттыкты сактоо, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрликтери, Ысык көл облусунун жергиликтүү бийлик органдары жооптуу болуп бекитилген. Ошол себептен баарыңыздар чогуу иш алып баруу максатында аталган министрликтердин жетекчилери иш-чарага катышып жатканыңыздарды көрүп турабыз. Ал эми Ички иштер министрлигине аталган кызматтын ишмердүүлүгүн координациялоо функциялары жүктөлдү.